Мусулман эркекти ойлондура турган 5 нерсе. Биринчиси окусамбы же иштесемби. Экинчиси качан ажы калып барам ата энемде. Үчүнчүсү мага кандай кыз туура келет экен, үйлөнөмүн, кандай жашоо кыламын. Төртүнчүсү күнөө көбөйүп бара жатат, кантип бешикке киремин, бешикке кирер бекенмин. Бешинчиси окуймун, амал кылбаймын дейт. Урматтуу ойлонуп жүргөн, оюнду бир так туура чечим чыгара албай жаткан жигиттер, азаматтар, эже карындаштар, окусамбы же иштесемби деген маселеде того тер жери, эгерде ошол бизнес идеяларыңыз болобу же окуу жагында идеяларыңыз болобу, эгерде сиздин биз эмне үчүн окуйбуз? Окуган учурубузда мына дүйнөлүк жаатындагы окууларды бардыгын акча үчүн окуйбуз. Садиктен баштап университетти бүткөнгө чейин магистратура бардыгы эмне үчүн болот? Асты негизи акча үчүн окуйбуз биз. Ата энебиз да ошол максатта окутат. Бай болсун, келечек жаркырасын, ушундай жашасын, сонун жашасын, биз көрбөгөндү көрсүн. Айтор ошол максатта. Асты бар акчага келип калат да. Эгерде сиз бизнес идеяңыз, өзүңүз ойлоруңуз туура келе турган болсо, эгерде ошол сиздин бизнесиңизге окуунун кереги жок боло турган болсо, анда окуштун кереги жок. Ишти кылыш керек. Айтат го, эгерде максатыбыз акча табуу болсо, ошол учурдан эле баштабайлыбы деп. Дордойдо мынтип самса шашлык манты деп көтөрүп жүргөндөр бар. Жаш балдар, 10-15 жаштагы жаш балдар. Алар ошол нөлдөн эле ошол тепкичтен баштады. Кийин учуру келип 10 контейнерлерди башкарып калды. Айтайын деген маселе эмне? Эгер акча боло турган болсо максатыңыз, анда окуштун кереги жок. Ишти кылыш керек. А эгерде сиздин кесибиңизге, сиздин ошо бизнес идеяларыңызга бардыгы окуу керек боло турган болсо, окушту титип салыш керек. Окууда бербеш керек, алдыңызга эч ким өтпөш керек, окушуңуз керек. Мен бул дүйнө тармагында айттым, дин маселесинде, фикх маселесинде өзүңүзгө керектүү илимдерди сөзсүз түрдө алсаңыз керек, себеби бул карз. Албасаңыз болбойт, адашасыз. Качан ажы калып барам ата энемди, бир тууганымды. Мен неге биринчи окусам же иштесем бизнес немелерди койдук? Себеби акча болбосо каяка барасыз? Өзүңүз бир райондон бир районго келе албайсыз, эгер акчаңыз болбосо. Ошондуктан адалынан акча табып бизнес кылып, ата энени ажы калып барыш керек. Бул өтө жакшы ниет. Көптөгөн адамдардын ниети ажы калып баруу ата энени. Албетте насип этсин бардыгыңыздарга ата энени ажы калып баруу, бирок адалынан болсун. Арамдан кач. Арам жеп бир райондон бир районго аям чыкпа. Адалынан болсун бардыгы. Мага кандай кыз туура келет, жашоом кандай болот, өмүрлүк жолдошум кандай болот деген маселеде кыз баласызбы, эркексизби айырмасы жок, кыйынчылык көргөн болуш керек. Күн сайын жумшак нандарды жеп жүргөн кыз же эркек катуу нан жеп калса, алдына ыраазы болот, ыраазы болбойт. Башында сүйдүм, любовь андай мындай деши мүмкүн, бирок любовь кыйынчылык келгенде автоматтык түрдө жоголот. Ошону билип алыңыздар. Ошондой экен, бул жерде маани бере турган маселе эмне? Кандай экен? Кыйынчылык көргөн. Ал катык нан келеби? Катык нан жеп жүргөн кыз же эркек кийинчерээк жумшагы келеби, катыгы келеби айырмасы жок, жей берет. Себеби ал жаштыгынан катык нан жеп чоңойгон, кыйынчылык көрүп чоңойгон демекчимин да. Ал эми төртүнчүсү күнөө көбөйүп жатат, бешикке киремби, кирбеймби? Мисалы, мелиса бар, врач бар, молдо бар, алым бар. Булардын үчөөнүн кайсы бирин бешикке киришин эч ким билбейт. Балким мелиса кирип кетет бешикке, балким врач кирип кетет, балким алым кирет. Аны эч ким билбейт. Ал маселе Аллахтын өзүгө коюлган маселе. Сиз Аллахтын ишиге аралашпаңыз. Сиз бул дүйнөдөгү Аллах берген приказдарды, буйруктарды аткарыңыз болду. Анан окуймун, амал кылбаймын дейт. Көп нерсени окуйт, бүгүн көп адамдар окуйт, угуп калат, бирок амал кылышым кыйын болот дейт да. Сиз амал кылышка канчалык аракет кылганыңыз сайын, чөйрөдөн сырттан келе турган ударлар ошончолук күчтүү болуп атат да. Мисалы, зина кылба деп айтып коюшат оңой, бирок буга азыркы учурда зинага болгон шарт, зинага болгон мүмкүнчүлүктөр өтө жеңил жана шарттуу түзүлүп баратат да жылдан жылга. Технология өнүккөн сайын, чөйрө бузулганы сайын фахш, сойкулук ошончолук жеңил болуп баратат да, Аллах өзү сактасын.
Бул учурда кандай сакталасыз, кандай сакталамын деген маселеде бир алымды алдыга келип туруп, устаз ушундай мен сактана албай жатам, эмнеден кыздарды көп карап коёмун десе, кандай кылып сактансам болот? Баягыдагы карап туруп, жан жолдошторуна айтып, мына эгер сүттү төгүп койсо, камчы менен сабайсыңар деп, бир кесе толтура чынды сүттү колуна карматып, базарга жөнөтөт экен, бирөөгө бересиң деп. Баягы сүттү кармап алып барып, төкпөстөн алып барат экен. Кайра келгенден кийин эмне болду, кайсы кызды көрдүң десе, эч кимди көрбөдүм дейт экен да. Оюм, дитим, көз карашым ушул сүттө болду. Себеби сүттү төгүп койсом, келип камчы жейт элем. Бардыгына уят болот элем көчөдө дейт да. Баарына уят болот элем, ошондуктан сүттү төкпөй, оюм да, көз карашым да ошондой болду. Бул не демекчи мен? Жалкоо болбо, бекерчи болбо. Жалкоо болсоң, туура эмес сайтка киресиң. Жаткак болуп, туура эмес нерселерди көрөсүң. Ошондо айынан келип чыга берет. Эгерде иш менен алек болсоң, бир бизнес ойлоруң болсо, идеяларың болсо, анын аркасынан чуркап жүргөн адам, ал кыздарга, башка бекерчи нерселерге убактысыз болбойт анын. Ачыгын айтканда. Ошондой экен, мындай жаш эле туруп 30-25 жашта көп ийгиликке жетип калган жигиттерден сурайсың. Эмне болду, кандай болду дейсиң. Эгер мен кыздар менен жүргөмдө бул нерсеге жетпейт элем дейт да. Чындыгында жетпейт элем.